Өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасында өлүмдөрдүн эң негизги себеби бул кан тамыр оорулары. 53% кан тамыр ооруларынан биздин кыргызстандыктар каза болот. Ошон үчүн бул ошо инфекциялык эмес оорулардын эң негизги көйгөйү да, калгандары дагы бизде бар. Диабет, травмалар жана башкалар. Бирок ушу кан тамыр ооруларын негизги көңүл буруп жатабыз да азыр приоритет катары. Ошонун алкагында биз мына Саламат сактоо министрлиги улуттук кардиология борбору менен биргелешип улуттук программаны иштеп чыктык. Биздин урматтуу президентибиз мына 2 күн мурун жарлыкка кол койду. Бул улуттук программабыз бекитилди. Эми келерки ушу 5 жылдык пландарыбыз аныкталган. Ошол боюнча кыскача айтып кетсем, бул 4 багыттан турган улуттук программа болуп жатат. Биринчи багыт бул жөн гана дарылоого мамиле бурбастан кан тамыр ооруларын эрте аныктоо, алдын алуу жагына дагы көп мындай көңүл бурулганда бул программада. Бул кандай интеграцияланган комплекстүү алдын алуу стратегиясы. Бунун бир мисалы катары эле мына азыр биз пилоттук режимде өз ден соолугуңузду текшериңиз деген түндүккө байланган онлайн сурамжылоону киргиздик. Мына 1 айдын ичинде 40 миңге жакын адам ошол сурамжылоодон өттү. Биз мына мисалды деле көрсөтүп коелам. 8 негизги суроолор бар. Булар кандай? Кан басымыңыз канча, салмагыңыз канча, боюңуз канча, салмагыңыз канча, канча километр жөө жүрөсүз күнүнө, же болбосо ушуга окшогон суроолор бар. Анын ичинде мисалы үчүн коңурук тартасызбы же тартпайсызбы деген суроо дагы бар. Бул дагы ошо бир тобокелдиктердин бири да, инфаркт менен инсультка алып келе турган. Эгерде ошол суроолордун баарына жооп берсе, эгерде доктурга кайрылыш керек болсо, сурамжылоонун аягында кнопканы бассаң, автоматтуу түрдө өзүңдүн дарылоочу үй бүлөлүк борборго жиберилет да. Атайын убакыт тандалып, автоматтуу түрдө мына эми ушул үй бүлөлүк дарыгерге барып текшериңиз деген сунуш киргизилет. Биз ойлойбуз, ушинтип канчалык көп адам кыргызстандыктар ушул бат эле 8 суроого жооп берип туруп маалымат алса, өздөрү да билип калат да. Менин демек, мына менин ушундай тобокелдиктерим бар экен, мен доктурга барып көрүнүшүм керек экен. Эрте аныкташым керек экен. Мен ушу инсульт же инфаркт болуп ооруп калышыма толугу менен мына мүмкүнчүлүк, мындай ыктыярлык бар экен деп биздин элибиз өзү мындай ойлонуп, эртерээк доктурга барышат да. Бул мына бир гана мисал катары. Экинчи улуттук ушу программанын экинчи бөлүгү бул кардионет деген эрте диагностикалоо жана контролдоо системасын биз киргизип жатабыз. Бул эмнени билдирет? Биз ар бир район деңгээлинде электрокардиографтор, эхокардиографтарды койдурганбыз. Эгерде ФАПтан же райондук ооруканадан эхо тарткандан кийин маалымат, кардиограмма чыгат да. Ошол жерде инфарктка тобокелдик риск бар болсо, автоматтуу түрдө бирдиктүү интерфейс борборго, Бишкекке келип институтка түшөт маалымат. Эгерде показания бар болсо, сразу маалымат келет райондук борборго. Ушул бейтап, ушул киши азыркы учурда мына эртеңден калбай регионалдык жогорку технологиялык жүрөк кан тамыр борборуна барсын. Катлаб деп коебуз. Бул уже 3-чү багыты. Катлаб бул катетеризационный лаборатория деп коет. Ал жакта
Коронография стенд коюу бекер, акысыз элдерге. Бул ушу өкмөт тарабынан каржыланган бекер стенд коюлат. Коронография жазалып туруп, керек болгондо стенд коюлат. Азыркы учурда мына бизде Бишкекте катлап бар, Ош Жалал Абадта катлап орнотулган. Ушул жылы мына Балыкчы менен Нарында, Таласта орнотулат. Уже ремонттору бүтүп, зданиялары оборудование киргизилип, ушул жылдын аягына чейин ишке киришет. Мындан тышкары эмки жылдары дагы бардыгы чогулуп, бизде толугу менен 30-жылга чейин 15 катлап борборлорун өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча ачабыз. Ушундай пландар болуп турат. Ошондо биздин бейтаптар Бишкекке келип, кардиология институтуна жатып стенд койдурбай, ошо өзүнүн область деңгээлинде, чоң шаарлардын деңгээлинде, мына Балыкчыда, Нарында, Таласта ошондой стендти келип коронографияны жасап, бул баягы малоинвазивный деп коет, көкүрөктү операция кылып ачпай туруп эле кан тамыр аркылуу изилдеп жүрөккө кирип, ошол жака эгерде стенд керек болсо стенд коюлуп калат да. Ошондо көп бейтаптарыбыз инфаркттан өлүп калбай, кайра мындан дагы жашап, толук кандуу жашап мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Төртүнчү бул улуттук стратегиянын 4-чү багыты бул улуттук эксперттик борборду биз түзүп атабыз. Улуттук кардиология борборунун негизинде эксперттик борбор бул ар бир область, чоң шаарлардагы катлаптардын маалыматын алып турат. Эгерде керек болсо, бул эксперттик борбор сунуш киргизет, район областтарга кандай операция кылыш керек, эмне кылыш керек. Бул бейтапты болбосо мунун баягы состояниясы оор экен, ылдам түрдө биздин институтка алып келиңиздер деген сунуштарды берет жана врачтарга консультация берет. Бизге мына эми 26-жылдан баштап кардиологдор керек болот. Кошумча штаттарды биз ачышыбыз керек. Ошол райондук борборлордо, областтык деңгээлде, район деңгээлдерде кошумча кардиологдорду алып келишибиз керек. Аларды окутушубуз керек. Бул иш дагы башталды. Мына мисал айтып кетсем, азыркы учурда толугу менен 11 кардиолог чет мамлекеттерде окуп, 3 айлык, 4 айлык стажировка алып, кайра келип иштеп жатышат мына кардиология институтуна. 4 биздин адис атайын президенттин стипендиясына алып, стипендиянын негизинде мына докторский диссертацияларын экөөсү Копенгагенде азыр окуп жатышат. Экөөсү окуп кайра келип иштеп жатышат. Бул ушу президенттин стипендиясынын жардамы менен адистерди окутуп жатабыз. Бул аябай буга чейин да даярдык чоң иштер болду. Бул модель эң өнүккөн мамлекеттерде ушу жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу, эрте аныктоо, анан дарылоо толук циклы көп мамлекеттерге барып адистерибиз көрүп келишти. Россияга барып келишти, Европанын алдыңкы мамлекеттерине барып көрүп, үйрөнүп, ошолордун колдоосу, жардамы менен ушул биздин саламаттык жүрөк деген улуттук программаны иштелип чыккан да. Бул жогорку деңгээлдеги эксперттердин жардамы менен, ошолордун сунуштары менен, алардын комментарийлерин алып, анан биз ушундай өзүбүздүн улуттук программаны түздүк. Мына урматтуу президентибиз колдоп берди. 2 күн мурун жарлыкка кол коюлду. Мындан ары биз эми өкмөттүн токтомдорун даярдайбыз. Тийиштүү келе жаткан 5 жылга ушу бул тажрыйбаны эгерде биз киргизсек, биз пландаштырып атабыз 2030-жылга ушу жүрөк кан тамыр ооруларынан өлүмдүн санын кескин түрдө азайтабыз.
биринчиден эрте аныктоо жагынан мына мен мисал келтирип келдим, канчалык биздин элибиз өзүбүздүн мына жүрүм турубузду, образ жизни, баягы биз кандай салмагыбызды контролдосок, физикалык активдүүлүктү жогорулатсак, тамеки чегүүнү таштасак, ошондой эгерде ошондой тобокелдиктер менен биз күрөшсөк, ошондо азайтабыз да жүрөк кан тамыр ооруларын негизи эле. Ошон үчүн мен ойлойм, бул аябай жакшы жаңылык, кыргызстандыктарга пайдасын алып келет.